Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандар. Сиздер менен биз араб тил сабактарын улайбыз. Анда эмес сиздер менен бүгүн биз 3-чү сабакка келип калдык. Биз 3-чү сабакта сиздер менен апта күндөрү, айлардын аталышы жана ошондой эле жыл мезгилдери тууралуу окуп үйрөнөбүз. Анда эмесе кеттик. Апта күндөрү. Араб тилинде апта күндөрүн айямул усбу дейт. Айямул усбу, айям деген сөз бул жерде яумун деген сөздүн көптүктүрү. Яумун күн, айямун күндөр. Al-usbu' бул апта дегени. Анда эмесе сиздер биздин мыштын ишаратын карап байкап туруңуздар. Биз мына бул жерден дүйшөмбүдөн баштайлы. Биз ушул al-ithnayn, al-thulatha деген сөздөргө яум деген сөздү кошуп айтабыз. Яумул ithnaini дүйшөмбү күнү. Яумул ithnaini дүйшөмбү күнү. Яумус thulatha шейшемби күнү. Яумус thulatha шейшемби күнү. Яумул арби'ау шаршемби күнү. Яумул арби'ау шаршемби күнү. Яумул хамису бейшемби күнү. Яумул хамису бейшемби күнү. Яумул жум'a жума күнү. Яумул жум'a жума күнү. Яумус сабт ишемби күнү. Яумус сабт ишемби күнү. Яумул ахад жекшемби күнү. Анда эмесе бир кайталап кетебиз. Яумул ithnayn, яумул thulатha, яумул арби'a, яумул хамис, яумул жум'a, яумул сабт, яумул ахад. Анда эмесе биз кийинки темага өтөбүз. Кийинки темабыз бул al-фусулул арба'a, 4 мезгил. Же болбосо al-фусулус санати, жыл мезгилдери деп деле айтсак болот. Al-фусул деген сөз бул фасылдын көптүктүрү. Фасыл мезгил, фусул мезгилдер. Бизде 4 мезгил бар билесиздер. Ошол 4 мезгилдин биринчиси ар-раби'. Ар-раби'. Ар-раби'у бул жаз дегени. Ас-сайфу. Ас-сайфу. Ас-сайфу жай дегени. Ас-сайфу жай дегени. Ал-харифу күз дегени. Al-харифу күз дегени. Аш-шитау. Аш-шитау кыш дегени. Анда эмесе 4 мезгил бар экен. Аларды al-фусулул арба'a деп коет экенбиз. 4 мезгил. Ар-раби'у жаз, ас-сайфу жай, ал-харифу күз, аш-шитау кыш. Анда эмесе кийинки биздин темабыз бул al-ашхурул хижриятул камария. Al-ашхур дегени бул шахр деген сөздүн көптүктүрү. Шахр дегени ай дегени. Al-ашхур дегени айлар дегени. Ал эми хижрия дегени бул хижри айлары. Хижри айлары дегенде бул пайгамбарыбыз Меккеден Мединага көчкөн учурдан баштап эсептелинген календар. Мындай айтканда хижри календары деп коюлат. Ошол al-ашхур хижрия дегенде хижри жыл санактын айлары тууралуу таанышабыз. Анан муну ал-камария дегени бул ай менен эсептелген үчүн камария деп аталынып калган. Анда эмесе таанышып чыгабыз бул айлар менен. Биринчиси al-мухаррам айы. Al-мухаррам айы. Анан сафар айы. Сафару. Анан рабиул аввал айы. Рабиул ахир айы. Жумадал ула айы. Жумадал ахира айы. Анан Ражаб айы бар. Анан Шаъбан айы бар. Рамадан, Шаввал, Зулқаъда, анан Зулхиджа. Мына ошол ай календарынын айларынын аталышы. Жана бул хижри календарынын деле айларынын аталышы мына ушундай. Анда эмесе арабтар деле бул биз колдонгон январь, февраль деген аталыштарды колдонушат. Аны al-ашхурул миладия деп коет. Al-ашхур айлар дедик жана жогоруда. Al-миладия дегени бул азыркы биздин эсептеп аткан календар. Григориан календары деп коебузбу? Ошол al-миладия бул Иса алейхиссалам төрөлгөн деген маанини билдирген жыл санакта. Бул айлардын аталышы мындайча, мынакей. Янаир январь айы, Янаир январь айы, Февраир февраль айы, Марис март айы, Апрель апрель айы,
Маю, май айы. Юнью, июнь айы. Юлью, июль айы. Агустус, август айы. Септембр, сентябрь айы. Октябрь, октябрь айы. Новембер, ноябрь айы. Декабрь айы. Декабрь айы. Анда сіздерге түшүнүктүү болгон болсо биз ушул жерден сабагыбызды токтотобуз. Кийинки сабакта биз менен көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.